Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah maqtolar bolsun, Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salam salavatlar bolsun. Bugün özü biraz kişine olsa da Kırgızstanda bir çoğun jogotу болуп атат. Ustaz Çubak Ajikebis dünyө saldı bul günü. Bardык al ulamalar, dini çöyrü negizi az iyi ve katı kaygırıp durат. Oşan sebebinен biz dagы bir жүрөктө bir тынч эмес болуп, biraz болсо да кайгырып менен турабыз. Бардык болуп аткан нерселердин бардыгы тең баягы жөн эле эмес да. Албетте Алла Таала ар бир нерсени өзүнүн ордуна коюп турчу зат, өлүмдөн качып кете албайсың, кутула албайсың. Ошон себебинен ушундай бир чоң бир жоготуу. Устаз өзү өтө жакшы киши эле. Алланын каалоосу менен бул дүйнөдө баягы кичине мындай 45 жаш эмизиче кичинекей эле да. Оюбузчачы. Бирок Алла каалаганчалык жашады. Бирок ошондо болсо дагы анын сабактары эми дагы бир 450 жыл болсо дагы айтыла берет. 450 жыл болсо да субхан Кудай буйрса сабактар боло берет. Устаз менен ошо Алланын каалоосу менен ошондой бир эме болуп калдык. Көп жерлерде отуруп калдык, көп тамакташ болуп калдык Алланын каалоосу менен. Өтө жакшы адам эле. Качан ал ушул Кыргызстанга Уммул Куран бүтүп келгенден кийин фатва бөлүмүнөн баштап иштегенден баштап муфти болду. Андан кийинкиси ушу уламалар кеңешинде канча жүргөн болсо ошончо пайдап келди. Ал кишинин бардык жакшы жактары субханалла унутулбайт. Дагы да болсо сабактар Кудай буйрса угула берет. Ушул ал кишиге канча көптөгөн суроолорду бердик. Өтө тамаша көй дагы эле. Өтө бир сүйлөгөн сөздөр так, туура. Ушундай баягы эч бир нерседен коркпогон аалым эле да. Эч нерседен коркпогон, так шариятты так, туура айткан адам эле. Ошон үчүн ал киши дагы субхана дүйнө салды. Биз да кайгырып атабыз. Өтө бир кайгырып атабыз. Бүгүнкү таңкы кабар өзгөчө бир жаман кабарлардан болду. Ал кишини айта бере турган болсо бүтпөйт да. Иман чөйрөсүндө ал адамдын эмгеги зор. Кыргызстанда көптөгөн бузуку жамааттардан, көптөгөн жанагындай бир бузукулук кылып аткан элдердин беттерин айтып, ошолордун бардыгынан Кыргызстанда тынчтык, баягы диний толеранттуулукту көтөргөн адам ушул адам эле. Бардыгыңыздар сабыр кылыңыздар, тооба кылыңыздар. Көп аркасынан дуа кылалы. Качан ал киши биринчи ушу баягы калыптанып калган эски ушундай бир калыптар бул болбойт, бул ушул нерседе эле баягы боло турган нерсенде болбойт деп турган мезгилде ошо киши устаз келгенден кийин Кыргызстанда баягы диндин жаңы бир булак ачылгандай болгон да. Ал киши келгенден баштап субханалла дин эң жеңил даражага түшкөн да. Анткени элдин бардыгы тең ушундай бир күнөө, бул болбойт тиги элдин баары качып жүргөн мезгилде ал киши ошо шариятты туура түшүндүргөндө күнүнө керек болсо миңдеген адамдар Алланын каалоосу менен хидаятка келген. Ошон үчүн биз да сабыр кылалы иншалла. Көп дуа кылалы. Аркасынан мына азыр бүгүн Кудай буйрса жаназасы экен, Жалал Абадта болот экен. Эми бара албай калдык. Бирок ошондой болсо дагы аркасынан көбүрөөк дуа кылалы. Жакшы адам эч качан унутулбайт. Жакшылыгы да унутулбайт. Бул киши жакшылыктын ачкычы болчу да. Жакшылыктын ачкычы эле Кыргызстанда. Кудайым буйрса ошонун аркасынан ушу эртең менен кандай кылабыз дегенде Алла Таала Куранда дагы аят айтканда. Качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам каза болгондо Хазирет Умар радаланху эки жака жан талашып чуркап эмне кыларын билбей, азыр кимдеги Мухаммад өлдү десе, менен башын алып салам деп аткан мезгилде ага Абу Бакыр келип айткан да. Эй Умар дейт. Эй Умар, ук дейт. Эгерде силер Мухаммадка сыйынган болсоңор,
ал силер сыяктуу эле адам, ал өлөт. Бирок эгер силер Аллага сыйынган болсоңор, ал Аллах түбөлүктүү жана өлбөс. Дегенде азыр ушул аятты окуганда Хазирет Умар радиаллаху өзүнө келип тынчыган экен. Ошон себептен канча дагы ушундай болсо дагы Алла Таала керек болсо пайгамбарыбыз бул дүйнөгө алган экен. Бардыгыбыз сабыр кылалы, сабырны саралтын, дуа кылалы иншалла. Аллах берекесин берсин.